Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкектин вице-мэри ири суммадагы пара талап кылууга шектелип кармалды. Бишкектин вице-мэри Талайбек Байгазиев пара алууга шектелип кармалганын улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Бишкектин вице-мэри Талайбек Байгазиев 2025-жылдын 27-июнунда пара талап кылуу беренеси боюнча мурда алган акчанын бир бөлүгүн кайтарып берип жаткан жеринен кармалды деп айтылган маалыматта. Акчанын төркүнүн түшүндүргөн улуттук коопсуздук кызматы мэрдин сөз болуп жаткан орун басары ТЭЦти реконструкциялоо үчүн чет элдик компаниянын кызыкчылыгын көздөйм деп $35 000 акча алган дешти. Бирок андан кийин убадасын аткара албай калган. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев бул окуя тууралуу Чаткал районундагы сапарынын учурунда да айтып, вице-мэр талап кылган акчанын жалпы суммасы $50 000 экенин айткан. Акчаны былтыр күзүндө Бишкекке келген ишкерден алып, ишин жүргүзүп берем деп алдаган. Кечээ анын бир бөлүгүн кайтарып жаткан жеринен кармадык деген комитет жетекчиси. Вице-мэр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, учурда кылмышка тиешеси бар делген башка адамдар аныкталууда. Байгазиев шаардын отун энергетикалык тармагын карачу. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кара Балта шаарынын мэри Мирлан Жекшенов кармалды. Улуттук коопсуздук кызматы Кара Балтанын мэри Мирлан Жекшеновду кармаганын кабарлады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 30-июнда Кара Балта шаарынын мэри Мирлан Жекшеновду кармаганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоо органдарындагы булактар билдиришкен. Мунун алдында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Балта шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 1 миллиард сомдун чоо жайы териштирилип жатканын билдирген. Бүгүн текшерип барсак, ошол жерде иштеген подрядчик компаниянын башчысы качып кетиптир. Азыр издеп жатышат. Качып эч жака бара албайт. Мамлекеттен 1 сом жеген болсо, 10 эсе кылып кайтарып төлөтөбүз деген Камчыбек Ташиев. Мирлан Жекшенов 2022-жылы июнда Кара Балтанын мэри болуп дайындалган. Анын кармалышы боюнча жакындары жана адвокаты комментарий бере элек. 24-июнда улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев шаар тургундарынын арызы боюнча Токмок шаарына барып, анын тапшырмасы менен жыйын учурунда кала мэри Максат Нусубалиевди жана 3 кишини кармаган. Аларга каладагы сейил бакты куруу ишинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана коррупциялык иштерди жасаган деген айып тагылган. Расмий маалыматка ылайык Токмоктогу спорт мектебин жана сейил бакты оңдоптуу иштери боюнча тендердин жеңүүчүсү болуп, Аль-Кадр Сантехсервис компаниясы аныкталып, мамлекеттик сатып алуунун жалпы суммасы 61 миллион сомдон ашкан. Иш 2024-жылдын башында башталып, жумуштар ушул күнгө чейин аягына чыккан эмес. Спорт мектебинин имаратын оңдоого тендердин суммасы 16 миллион 400 миң сомду түссө, ал эми сейил бакты көрктөндүрүү 44 миллион 283 миң сом болгон. Тергөөдө мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам бузулганы аныкталган. Ташиев издөөдөгү экс-депутат Канатбек Исаевдин уулу коопсуздук системасынан бошотулганын билдирди. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канатбек Исаевдин кылмышка шек саналганы үчүн уулу коопсуздук системасынын катарынан бошотулганын билдирди. Бул тууралуу Ташиев Чаткалдагы улуттук коопсуздук кызматынын райондук бөлүмүнүн имаратын ачуу аземде билдирди. Ал ар бир жаран кылган кылмыш үчүн мыйзам алдында жооп бериши керектигин белгилеп, буга мисал катары Исаевдин ишин келтирген. Исаев деген мурдагы депутат жигитти билесиңер, ал кылмыш кылып учурда качып жүрөт. Сотко келе албай качып жүрөт. Ага издөө жарыяланды. Биз эмне кылдык? Анын ФСБнын академиясын бүтүп жаткан баласы диплом алыш керек эле. Жакында бүтүрүүчүлөргө алгачкы аскердик чиндерди беребиз.
Исаевдин баласын жумуштан бошоттук. Ал Исаев баласынын келечегине балта чапты. Мына ушундай нерселер болбошу керек. Мындай болбош үчүн ар бирибиз мыйзам алдында жооп беришибиз керек, деди УКМКнын төрагасы. Ташиев мурдагы депутат кайсы айыптын негизинде кылмыш козголуп, издөөгө алынганын тактаган жок. 24 KG маалымат агенттиги анын экинчи уулу Тынай Исаев тууралуу сөз болуп жатканын жазып чыкты. Өткөн айдын аягында жергиликтүү айрым маалымат каражаттары укук коргоо органдарындагы булактарга таянып, Канатбек Исаев издөө жарыяланганын маалымдашкан. Ал учурда саясатчы кайсы иш жана эмне бирене боюнча кылмышка шек саналып жатканын расмий органдар тактаган эмес. Исаев жана анын жакындары да бул боюнча үн катпай келет. Ошол эле убакта мурдагы депутаттын уулу Чыңгыз Исаев Токмок шаардык кеңешинин төрагалыгынан, мурдагы жубайы Жамиле Саева Жогорку Кеңештин вице-спикерлигинен кызматтан кеткени белгилүү болгон. Айрым маалымат каражаттары бул кадрдык жүрүштөрү Исаевдин ишине байланыштырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облус боюнча башкармалыгынын кызматкерлери Исаевди былтыр 20 ноябрда кармап, кылмыш жаза кодексин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренеси менен айып таккан. Ал коюлган айыпка макул эместигин билдирип келет. 6 декабрда Борбор калаанын Октябрь райондук соту бөгөт чарасын карап, башка жака кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде абактан бошоткон. Бирок бул ирет Исаевге башка ишке байланыштуу издөө салынганын жазды. Эл жаштагы Канатбек Исаев парламенттин бир нече чакырылышынын депутаты. 2020 жылдын октябрь окуяларынын мезгилинде кыска убакытка Жогорку Кеңештин төрагасы да болгон. Жети-Күз районунун Кызыл Суу айылында Тоголок кенинде алтын казуу долбоорун ишке ашыруу боюнча коомдук угуу болуп өттү. Кумтөр Operating Company жабык акционердик коомунун демилгеси менен өткөн коомдук угууга Жети-Күз жана Оргочор айыл аймактарынын тургундары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү жана жарандык активисттер катышты. Аталган иш-чарада Кумтөр Operating Company'нын өкүлдөрү Тоголок кенинин тарыхы, учурдагы абалы жана кенди иштетүү пландары тууралуу айтып беришти. Тоголок кенин иштетүү боюнча долбоордук топтун жетекчиси Алмазбек Кожонов Тоголок кенинде кошумча геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлүп, учурда штольня жана кенге баруучу жолдорду калыбына келтирүү иштери жасалып жатканын билдирди. Быйылкы жылы электр чубалгыларын тартуу, технологиялык жолдун, инфраструктуралык объектилердин курулушун баштоо пландаштырууда. Бул кенди иштетүүдө жергиликтүү экологиялык тең салмактуулук сакталат жана заманбап технологиялар колдонулат, деди ал. Жети-Күз районунун тургундарынын суроолоруна жооп берип жатып, Алмаз Кожонов Тоголок кениндеги бардык иштер белгиленген техникалык жана экологиялык талаптарга ылайык жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Коомдук угуунун жүрүшүндө жергиликтүү тургундар жана активисттер алтын казуу ыкмасы, айлана чөйрөнү коргоо жана жакынкы айылдардын тургундарын жумуш менен камсыз кылуу, жергиликтүү бюджетке салык жана башка төлөмдөр боюнча кызыктырган бардык суроолоруна жоопторду алышты. Иш-чаранын жыйынтыгында жергиликтүү эл Тоголок кени мамлекетибиздин бакубаттуулугун арттырган ири өндүрүшкө айланышына тилектештигин билдирип, ак батасын беришти деп айтылат маалыматта. Такыр-төрдүн жарылышы Бишкек Кой-Таш-Ысык-Ата жолу тазаланды. Бишкек Кой-Таш-Ысык-Ата жолунун 40-чакырымы автоунаалар үчүн ачылды. Бул тууралуу Транспорт министрлиги билдирди. ДЭП 25 өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин күчү менен жол 29-июнь күнү кечки саат 20:00 ачылды деп айтылат маалыматта. Эсиңиздерге салсак, 27-июнда Ысык-Ата районундагы Такыр-төр көлү жарылып кеткен. Суу ташкыны Алмалуу жана Кебек-Би, Горная Серафимовка айылдарынын ортосундагы бир көпүрөнү агызган. Жалпысынан 950 тургун эвакуацияланып, убактылуу жайларга мектеп, мечит, маданият үйү, интернат үйлөрүндө жайгаштырылган. Жабыркагандар бузулган үйлөр катталган эмес, ал эми жогоруда аталган жол тилкесин ылай каптап жабылып калган. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот.
Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Краймберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Жапаров 3-4 күндөн бери учагында уктап жатат. Ташиев аткамнелерге кайрылды. Президент Садыр Жапаров акыркы 3-4 күн катары менен учагында гана уктап жатат. Бул туурасында айткан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев аткамнелерди мамлекет башчыдан үлгү алууга чакырды. Комитет жетекчиси чиновниктер майрам демалышка карабай иштеши керектигин белгилеген. Мына биз жетекчилер күн түнгө базарына, ишембиге, майрамына карабай чапкылап иштеп жүрөбүз. Президентибиз дагы күнү түнү тынбайт. Акыркы 3-4 күндө учакта эле уктап жатат. Малайзиядан Манас аэропортуна учуп келип, самолетко май койдуруп алып, үйүнө барбастан Минскиге учуп кетти. Кээ бири жыргал жашоо деп ойлоп жатышат. Бардык аткамнелер, жергиликтүү бийлик органдары ушундай иштешиңер керек. Демалышта бириң көлгө, бириң тоого, бириң өргү алып чет өлкөгө чыгып кеткениңерди көрбөйүн деген Камчыбек Ташиев. УКМКнын төрагасы кимдеги мамлекеттик кызматка мындай мамиле кылса жоопкерчиликке тартылып, андан кийин ишинен алынаарын эскерткен. Мени көпчүлүгү жаман көрүшөт, жаман көрсө эмне кылайын, кызматым ушундай экен, мыйзам бузган аткамнелерди жазалоого милдеттүүмүн деген ал. УКМКнын төрагасы Чүйдүн, Нарындын аткамнелерине катуу талап койгон. Курулуш компаниясынын мүлкүн ээлеп алышкан УКМК кылмыштуу топту кармады. УКМК ишкерлерди ур токмокко алып, кыймылсыз мүлкүн ээлеп алып жүргөн деген шек менен уюшкан кылмыштуу топтун 3 мүчөсүн кармаганын кабарлады. Маалыматта колго түшүрүлгөндөр буга чейин соттолуп чыкканы айтылат. Териштирүүнүн натыйжасында топтун мүчөлөрү курулуш фирмасынын жетекчилигин мыйзамсыз мүлк объектилерин өз кишилерине каттоого мажбурлап, курулуш материалдарын жеткирип берүүнү убадалашканы аныкталды. Бирок кийин компаниянын мүлкүн тартып алууну көздөп, компания директорун күн алыс опузалап, кабинетинен ур токмокко алып турушкан деп айтылат кабарда. Тергөөнүн жыйынтыгы менен кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Прокурор Канышай Мамыркулованы 8 жыл 6 айга эркинен ажыратууну сунуштады. Бүгүн 30-июнда Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотунда журналист Канышай Мамыркулованын иши боюнча кезектеги отурум өттү. Бул тууралуу адвокаты Асель Аргынбаева билдирди. Маалым болгондой, прокурор Канышай Мамыркуловага 2 берененин негизинде жазаларды жарым-жартылай кошуу жолу менен 8 жыл 6 ай эркинен ажыратууну сурады. Айыпталуучунун тагдыры соттун адилеттүүлүгү менен калыстыгына көз каранды болгон адамдын сурак аяктагандан кийин судья капысынан коргоочу тарапты жарыш сөзгө өтүүгө шаштырды. Ал акыркы үн менен, бирок туруктуу түрдө бизди жарыш сөздөрдү баштап өкүм чыгарууга өтүүнү ынандырды. Анын жүйөсү болсо жумуш өргүүсүнүн мөөнөтүн жакындап калганы болду. Судьянын жеке өргүүсү менен кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткан адамдын тагдырын салыштырса болобу? Эгер айыпталуучунун толук коргоону укугу өргүүгө үлгүрүү маселесинен төмөн коюлса, мындай учурда сот адилеттүүлүгү менен сот системасына бири жөнүндө кантип сөз кылууга болот деп жазды Аргынбаева социалдык тармактагы баракчасына. Ошондой эле ал Мамыркулова жарыш сөзгө чыкканда судья ачууланып сөзүн бөлүп, сүйлөөгө толук мүмкүнчүлүк бербегенин кошумчалады. Эсиңиздерге салсак, 20-мартта журналист Канышай Мамыркулова кармалган. Ал жазык кодексинин массалык башаламандыкка чакырыктар жана расалык этностук улуттук диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча айыпталууда. Журналисттер жана укук коргоо уюмдары президентке жана күч түзүмдөрүнө ачык кат жөнөтүшүп, Мамыркулованын камакта отурушу анын ден соолугуна коркунуч жаратат деген жана сөз эркиндигине каршы келет деп билдиришкен. Өзгөчө Кырдаал министрлиги Ысык көлдүн жээгинде балдар кароосуз көп калып жатышат. Ысык көлдүн жээгинде көп учурда балдар кароосуз калып жатат. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирүү жасады. Анда айтылгандай, мындан улам облустагы райондук Өзгөчө Кырдаалдар бөлүмдөрү туристтик сезон башталган мезгилден тарта көл жээгиндеги пансионат, пляждарда суу коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иши күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Куткаруучулар көл жээгиндеги эс алуучуларга атайын нускама кагаздарын таратуу менен бирге моторлуу кайыктар менен да жарандардын коопсуздугун көзөмөлгө алууда. Ал эми көлгө түшүүдө жаш балдардын кароосуз калгандыгы жана коопсуздук эрежелерин так сактабай жатат. Мындан улам Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кызматкерлери ат-энелерди тыкыр көзөмөлгө алууну, ошондой эле пансионаттардагы куткаруучулардын эскертүүлөрүн кынтыксыз аткарууну эскертүүдө.